Өзін жанын қиған өте чоң күні. Өте чоң күні. Мұрын айтып қалчала ата бабаларыбыз. Чочқанын өлігінде өлесін деп. Туғандар, ошондуктан біз өзүбүздөгү эске алып, Алла Таала берген канча жан, Алла Таала өзү билет качан аларын. Бирок өзүбүздү жаныбызды кыйып, кээ бирлер мындай деп, бычак менен, уу менен өзүн атып, пайгамбарыбыздын хадисинде келет. Кыямат күнгө чейин ким өзүн кандай кылып өлтүрсө, ошондой азап менен азаптала берет дейт, кабырда дагы. Өзүн таштаган болсо, өзүн аскан болсо, өзүн бычактаган болсо, ошол азап менен ушул бойдо бүтүп калбайт. Кыямат күнгө чейин улана берет бул. Өтө чоң күнөө тугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жаназасын окубай койгон бирөө өзүн өлтүргөн кишинин. Бирок бизде жаназасын биз окуйбуз, ал гусулда кылынат, кепинделет, жаназасы окулунат. Бирок ушул бир аалымдар, аттуу баштуу кишилер, чоң муфти, казылар алардыкын окубасын дейт. Окубасын дейт жаназасын. Жөнөкөй эле ошо бир мечиттин имамы же жөнөкөй бир мусулман эптеп ошол жактан окуп эле алып барып көмүп койсун дейт. Элге үлгү болсун, сабак болсун, эскертүү болсун. Бул жаман нерсе экен деп жаштарыбызга өзгөчө. Баарыбыздын балдарыбыз бар, инилерибиз бар, досторубуз бар. Тугандар, келгиле ушуну бир жакшы бир колго алып, ушул жерде азыр миңдеген адамдар жума намазга келип атат. Бишкек шаары боюнча канча миңдеген адам келет. Ушу баарыбыз ушуну мындай олуттуу карайлы, эптеп-септеп эмес, баарыбыздын мойнубузда экен деп, колубуздан келишинче бир жерде чайда отуруп калабыз, жакшылыкта, жамандыкта отуруп калабыз, чогулуп калабыз, ойноп калабыз, чогулуштарда болуп калабыз, базарда, көчөдө, жумушта болуп калабыз. Ушулардын бардыгында кичине үгүт-насаат жүргүзүп, ушул тууралуу айтып тияк немелерден кылып. Şu internetke girgende dagı başka kompüterbe biz suyunup atабыз. O bizim baldarыбыз kıyın bolup ketти. İnternetini açıp jönüne çağıp үйрөтүп koyat dep. Kayсы bagытка kirip ketip atat bilbeybiz. Ушундай нерселерден тугандар, биринчиден дуа да кылайлы. Алла Таалам сактасын биринчиден.